Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дагы бир хадисинде айтат: кимде түндү таң атырса, анын негизги максаты, гамы ушул дүйнө боло турган болсо, ал инсанга Алла Тааладан эч бир береке болбойт дейт. Алла Тааланын назары түшпөйт, Алла Тааланын рахматы түшпөйт. Сиз түнү бою ойлонуп жаттыңыз, кантип мен байлык жыйнасам экен, кантип мен чоң бир машина алсам, чоң бир үй салсам, чоң бир мансапка жетсем экен деп, ушунчалык түнү бою оюңуз, максатыңыз ошол болуп чыкса, анда Алла Тааладан ал инсанга эч бир береке дагы, Алла Тааланын рахматы дагы болбойт дейт. Жана биз айтканбыз, пайгамбарыбызга бирөө келип сурап жатат: мен Алла Тааладан сураймын, Аллахым мага байлык бер деп дуа кыламын, ушундай байлыгым көп болушун каалаймын дегенде пайгамбарыбыз сурады го, эмне максатта десе, мен нафака кылсам, садака берсем, адалдан рызык тапсам, ажыга барсам, умурага барсам деген ниетте десе, пайгамбарыбыз эмне дейт? Ал дүйнө талап кылуу эмес, акыретти талап кылып жатырсың деп жооп берген. Бул жерде ошол түнү бою мал мүлктү көп болушун талап кылган инсан, бул максаты ошол жөн эле өзүнүн нафсы үчүн кааласа, ошондо Алла Тааладан эч бир береке да болбойт, рахмат да болбойт дейт. Балки Алла Таала ал инсанга жүрөгүнө 4 нерсени бекемдеп коет экен. 4 кысылатты жүрөгүнө мык каккандай бекем кагып салат дейт. Анын бирөөсү ушундай: хамман ла янкатиу анху абада. Ушундай бир гам берип, ушундай бир түйшүктү жүрөгүнө салып коет экен, ошол түйшүктөн, ошол гамдан өмүрү өткөнчө башы чыкпай өтүп кетет экен. Түнү бою максат ушул: кантип байысам экен, кантип мен байысам экен деп байлыкты пикир кылып жатсаңыз, Алла Таала ошондой инсандын жүрөгүнө 4 кысылатты берет дейт. Бирөө ошол бир гамды жүрөккө киргизип коет экен, Алла Таала бир түйшүктү жүрөккө салат экен, ошол түйшүк менен өмүрүңүз өткөнчө ошол түйшүктүн артынан өмүрүңүз өтөт. Экинчиси, ушундай бир нерсеге машгул кылып коет, алектендирип коет экен, ошол нерседен эч качан бошобой өмүрүңүз өтүп кетет экен. Ушундай бир жумушка байландырып коет. Бул дүйнөңүзгө дагы, акыретиңизге дагы пайдасы болгон бир жумуш менен алектенип, адам баласы өтүп кетет экен. Анда сиз билишиңиз керек, бул адамга Алла Тааланын рахматы эмес, балки лаанаты болуп аткан болуп калат. Алла Тааланын назардан калган инсан болот. Андан кийин Алла Таала ошондой инсанга дагы ушундай бир кедейликти берип коет, жакырчылыкты: ла яналу гинаху абадан. Байлыкка эч качан байлыкка жетпей өмүр өтүп кетет экен. Ушунча бир жакырчылыкка душар кылып койду Алла Таала, эч качан байлыкка жетпей өмүр өтөт. Төртүнчүсү, ушундай бир үмүткө, жүрөгүнү бир үмүткө байлап коет, ошол үмүткөдүн аягына эч качан жетпей жүрүп өмүрү өтүп кетет экен. Көрдүңүзбү? Эгерде биздин максатыбыз түнү бою ушул кантип мен байлыкка жетсем экен, кантип бир мансапка жетсем деп максатыбыз, ниетибиз ушул бир дүйнө топтоо боло турган болсо, ошондой инсанга 4 кысылатты Алла Таала ошентип жүрөгүнө салып коет дейт. Ошол өмүрү өткөнчө ошол 4 нерсе менен өтүп кетет экен.